жакшы даярдандырган баарыңарга ийгилик каалайм. Медицина факультетинин студенттери арасында 3-чү ирет уюштурулуп жаткан мыкты биохимик олимпиадасы быйыл бир өзгөчөлүк менен өттү. Катарга 1-курстун студенттери кошулду. Аталган факультеттен жалпы 5 команда атсалышты. Шайыр тапкычтардын айтымында мындай иш-чаралар билим берүүдөн тышкары ынтымакты, достукту жана позитивдүү маанайды жаратууда чоң роль ойнойт. Бул КВНге катышканыбыздын бирден бир пайдасы бул биздин мындай достукту бекемдедик бир жагынанчы, жана ошол бул биохимия сабагынын ошол күлкүлүү жана КВН жагынан кандай күлкүлүү болуп биз ошол информацияны бере алабыз студенттерге, көрүүчүлөргө кандай информация берсек болот деп аябай катуу изилдендик. Алдына чоң максаттарды койгон студенттер арылаңыздар. КВН 3 бөлүктөн туруп, 1-чи бөлүктө командалар өзүн тааныштырды. 2-чи тур сахнадагы артисттик шыкты, студенттик көз карашты жана биохимияны чагылдырган сахналык көрүнүштөр менен коштолду. Ушундагы витаминдерби, витамин Д ханышасы, мына витамин С хлормен болот. Финалдык тур болсо катышуучулардын кесиптик билимин текшерген суроолор менен уланды. Шайыр тапкычтардын аткарган тапшырмаларын атайын түзүлгөн калыстар тобу баалады. Эми мен бааларымда ар бирине формасына карап атам. Алардын ошол өздөрү бекитип берген минутасына карап атам. Андан кийин ал жерде ошол негизги студенттердин аткарып аткан жөндөмдүүлүгүнө карап атабыз. Жыйынтыгында мыкты оюн көрсөткөн командаларга кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылат. Бул сыйлыктар Ошмунун кесиптик бирлик комитетинин колдоосу менен каржыланды. Студенттер үчүн мындай иш-чаралар практиканы айкалыштырып гана тем болбостон, билимге болгон кызыгууну арттырып, ойлоп табуучулук жөндөмдү өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзөт. Биохимия бул медицинада фундаменталдык билимдердин бири. Азыркы заман талабына ылайык баягы теориялык билимдерин практикада пайдалана билүү деген сыяктуу, анан студенттердин аналитикалык ой жүгүртүүсүн, ошол кайсы турмушта эмнелерге пайдалуу экендигин билиш максатында буларга жакшынакай бир жылда салт болуп калган ушундай иш-чара өткөрүп жүрөбүз. Буга чейин медицина факультетинде мыкты биохимик 2 аталышында да олимпиада болгон. Анда алдыңкы орунду фармация адистигинин студенттери камсыздаган.